Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Москвадагы жердештер, амансыздарбы? Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен эфирде Моз кабар. Дверь открывайте, мы сейчас выломаем. Постановление на обыск. 7 часов. Орусиянын 37 аймагында теракттарды жана массалык кыргындарды даярдап жаткан украиналык МКУнун 506 неонацистин өздүгү аныкталып кармалды. Бул маалыматты ФСБ билдирди. Көпчүлүккө белгилүү, булардын көпчүлүгүн таз баштар деп тааныйбыз. Алар көбүнчө Азия улутундагы мигранттарга кол салып, уруп тепкилеп, өлүмгө да алып келген фактыларды билебиз. Бул операция Орусиядагы экстремисттик топтун жактоочуларына каршы жасалган эң ири операция болду. Россия предложили заменить мясо насекомыми. Такую инициативу выдвинул Российский союз промышленников и предпринимателей. Россияда кадимки эттин ордуна курт кумурскалардан даярдалган белок берүүнү сунуштады. Жалпыга белгилүү болгон QR-коддор боюнча мыйзамды 2022 жылы транспортто колдонуу боюнча маселени четке кагышты. Башкача айтканда, 2022 жылы транспортто QR-коддор колдонулбай тургандыгы белгилүү болду. Бул жумада Россиянын депутаттары полиция боюнча бир нече закондорго өзгөртүүлөрдү киргизген. Они разрешили силовикам проникать в жилье против воли граждан и вскрывать их машины ради обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и для пресечения преступления, и даже в случае подозрения в опьянении. То есть теперь полиция может вскрыть вашу машину просто в любом случае, если что, сказать: слушайте, пресечение преступления, или вот я подозревал, что там пьяный енот на заднем сиденье валяется. Кроме того, теперь полицейские не обязаны представляться и показывать удостоверение, если их жизни угрожает опасность и нужно немедленно пресечь преступление. Поэтому сразу мордой на асфальт, наручники и пройдемте, гражданин, там разберемся. Бир нече күн мурда Москвадан Краснодарга учкан учактын басымы түшүп кеткендиктен шашылыш түрдө Шереметьево конгон окуянын себептери аныкталды. Ал окуянын негизги себеби мас адамдын самолеттин терезесин талкалап койгондон келип чыккан экен. Ар бир мекендешибизди бөтөн жерде бөөдө кырсыктан сактасын деп кайрадан Ак кеме студиясында кабарлашканча аман болуңуздар.